Ура! Бүгін 18-ci сабақ. Анда эмесе девиз менен баштайбыз. Корейче оп-оңой, корейче оп-оңой, корейче оп-оңой. Ушул сөздү кайталап туруп окуйбуз, анткени чын эле корейчели оп-оңой. Мен силерге жөнөкөй кылып тааныштырганга аракет кылып атамын. Бүгүнкү биздин грамматика имнида, имникка. Бул грамматиканын мурун окугансыздар, бүгүн болсо терс формасын үйрөтөмүн. Официалдуу жана официалдуу эмес эки түрүндөн үйрөтөм. Азыр ушул диалогду биринчи мен окуп которуп беремин, а сиздер видеону токтотуп туруп көчүрүп жазып аласыздар. Окуп баштайын, анда кеттик. Мёнжопкон, интервью алып аткан киши. Киммо 씨는 대학생입니까? 김모 씨 мырза, сиз студентсизби? 네, 저는 대학생입니다. ооба, мен студентмин. 미소 씨는 미국 사람입니까? 미소 мырза, сиз американецсизби? 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. Жок, мен американец эмесмин. Мына ушул жерде имникка деген суроо белгисинде берилет деп үйрөткөн мене ар бир затта ата точтун аркасына имнида, имникка же иеё, её уланат деген мене. Азыр бул жерде бардыгы оң мааниде болуп атат. Азыр мен силерге терс маанисин дагы түшүндүрүп беремин. 대학생입니까 менен суроо берилсе, жооп бергенде дагы имнида менен эле жооп беребиз. 미국 사람입니까? американецсизби дегенде 아니요, жок, 미국 사람이 아닙니다. 아닙니다 деген эмесмин деген терс маанини билдирген мүчө. Азыр бүгүнкү сабакта биз ушул анимнидага көбүрөөк басым жасайбыз. Имниданын мурун силер окугансыңар, Ушул жерде көңүл бурабыз. Имнида, имникка деген уланганда официалдуу эмес түрү болот. Анан терс мааниге сөзсүз и, ганы кошобуз. Официалдуу эмес разговорный түрдө иеё же её. Бул теманы бир аз эстейбиз. Зататоштун аркасына пачым бар болсо не дейбиз? Иеё, пачым жак болсо еёну улаганбыз. Эми биз терс мааниде эмес деген сөздү жаза турган болсок, анда сөзсүз и, ганы улайбыз дагы, анан ани, её дейбиз. Ал эми официалдуу түрүндө мурун силерге үйрөткөн мене имнида, имникка уланат. Ушул эки нерсени башында билип коюш керек. Ошондуктан ушул схеманы тизип, ушундай кылып жазып туруп өзүңүздөргө иеёнун официалдуу формасы имнида, иеё, пачым барбы жокпу суроо белгисинде имникка, ал эми терс маанисинде аниеё болсо анимнида болот деп ушундай кылып жазып аласыздар. Түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе мисалдар менен машыгып көрөбүз. Кеттик. имнида же иеё. 저는 이영준이에요. 저는 요리사예요. мен 이영준мун. мен ашпозчумун. Бул жерде пачым бар болгон үчүн 영준 деген атты карасаңыздар, жун пачымда турат. Ошондуктан иеё. 요리사예요. Официалдуу түрдө пачым бар же жогуна карабайт. имнида эле уланып калат. 영준입니다. 요리사입니다. Демек, официалдуу формада имниданы койгуңуз келсе, мына пачым пачым турат, саанын алдына пачым жок. Ошол ордуна карабай эле имниданы эле кое бересиз. Мурунку өткөн сабактарды бир сыйра кайталап коесуздар, иеё, еёну өткөнбүз. Эми мындай кылып туруп аныктама жазып алыңыздар. Пачым бар, пачым жок. Экөөнү бар же жогуна карабастан имнида улана берет. Бул официалдуу түрдөгү мүчө. Жак мүчөсү, 영준입니다, 요리사입니다, 영준мун, ашпозчумун, мугалиммин деп сүйлөп атканда улай бересиздер. Эми биринчи мисал 연습 машыгууда карап көрөбүз азыр. 니쿤 адамдын аты, касу ырчы, 태국 사람, 타일란드 киши, 타일란ец,
Nikun degende паччим турат. 가수다 жоқ. 사람다 бар. 니콘입니다 деп таныштырат да өзүн. ырчымын десе 가수입니다. Мен тайландтыкмын десе 태국 사람입니다. Ушул жерге өзүңүздүн атыңызды же мен кыргызмын деп коюп көрүп айтсаңыз дагы болот. Суроо бергенде кандай болот? Имника разговорный түрүндө иеё, её өзгөрбөйт, бир гана тон эле өзгөрөт. Його кичине басым жасап айтасыз. Мисалы үчүн Йоңжун иеё, сен Йоңжунсуңбу? Сиз ашпозчусуңузбу? Мисалы үчүн Yoриса иеё. Ал эми официалдуу түрүндө имника ка менен суроо берилсе, ошол менен эле кайра жооп беребиз. Йоңжун имника, Yoриса имника. Бул жакта дагы суроо белгини берип атканда официалдуу түрү паччим бар жок экенине карабайт. Имника эле улана берет. Ушул схеманы түзүп алыңыздар. Паччим бар, паччим жок карабай эле имника эле улана берет. Кыргызча бы суроо мүчөсү. Мисалы үчүн сен Йоңжунсуңбу? Сен ашпозчусуңбу? Сиз мугалимсизби? Сен азаматсыңбы? Деген суроолор сыяктуу да. Ушуларды көчүрүп жазып аласыз дагы. Эми түшүнүктүү болсо кийинки мисалдар менен иштешебиз. Бул мисалды карап тургула. Баштадык. Киммисо ши. Киммисо мырза. 선생님. Мугалим, жей, агай. 한국 사람. кореец. Эми суроо белгисин коюп көргүлө. Дароо эле паччимдерге көңүл бурабыз. Бирөөсүндө паччим бар, бирөөсүндө жок экен. Бирок суроо берип атканда официалдуу түрдө суроо берип атсак эмне болот? Паччимдерге карабайбыз. Бардыгына эле имника улана берет. Сен Киммисо мырзасыңбы? Же мугалимсизби? Кореец адамсызбы? Кореецсизби? Киммисо шиимника? 선생님입니까? 한국 사람입니까? эми терс мааниде 아닙니다. 저는 이영준이 아니에요. разговорный түрү. Ушул жерде көңүл бургула. Затоточко и мүчөсү сөзсүз уланыш керек. И дайыма аниеёнун алдында жүрөт. Дайыма ээрчип жүрөт. Затоточко улап айтабыз. 저는 요리사가 아니에요. И га мүчөлөрүн таштап койбогула. Мына Йоңжун мүчө паччим бар болсо ини коебуз. Паччим бар болсо эскертүү, паччим бар болсо и, паччим жок болсо ганы коебуз. Га. Yorisага болот. Көрдүңүздөрбү? Официалдуу түрүндө деле паччим бар жок экенине карап туруп и ганы кошобуз. Мисалы кандай болот? 저는 이영준이 아닙니다. 저는 요리사가 아닙니다 болот. Түшүнүңүздөрбү? То есть анимнида деп эле жазганда и ганы кошуп жүрөбүз. Ушул нерсеге көңүл бурабыз. И га мүчөсү жөнүндө мен кийинки сабактарда терең түшүндүрүп беремин. Азырынча көп маалымат болуп кетпеш үчүн ушундай эстеп калып туруңуздар. Терс мааниде берип атканда и га аниеё же анимнида болуп ээрчип жүрөт экен деп. Азыр мындай схема кылып туруп жазып алыңыздар. Паччим бар же жок экенине карап, паччим бар болсо и, анан анимнида болот. Иёңжин и анимнида, 가수가 паччим жок болсо га кошулат экен. Ошондуктан 요리사가 아닙니다. 가수가 아닙니다. эмесмин деди. 이영진 эмесмин. ашпозчу эмесмин деп сүйлөп жатат да. Түшүнүктүү эле болуп жатабы? Аны эмесе дагы бир жолу машыгып көрөлү сиздер менен. Машыгуу 연습 1, номер 1. 다니엘 аты 가수 ырчы, 중국 사람, Кытай адам, кытайлык. Эми эмес деген мүчөнү коюңуздар. Айырмасы жок, официалдуу эмес коюп көрүңүздөр. Туура, дароо эле паччимдерге карайбыз дагы. 다니엘이 아닙니다. 다니엘이 아니에요 десеңиз болот. 가수 паччим жок экен, демек 가수가 아닙니다. 가수가 아니에요. азаматсыз
중국 사람 받침 бар екен. Қытай. Ал қытайлық емес. 중국 사람이 아닙니다. 중국 사람이 아니에요. Түсінікті болды ма? Көшіріп жазып алыңыздар. Қайталап тағы бір жолы оқыңыздар. Мына атайын мен сіздерге ақ менен мына сызықты көріп тастар ба? Эми мындан бүтіп тұрып, йонсып ту. Екінші машығуға өтөз. Кичине татаалыраак болушу мүмкүн. Паксожун 씨 суроо берди. Не, Паксожун деп туруп жооп берди. Анио, Паксожун. Ушул боштуктарга мүчөлөрдү коюп көрүңүздөр. Кандай болушу мүмкүн? Паксожун 씨 деп суроо берди. Демек, суроо атат бир нерсени. Паксожунсузбу? Паксожун мырзасызбы? Паксожун 씨입니까? десе, ооба, Паксожун입니다. Официалдуу түрдө суроо берсе, ошол түрдө жооп беребиз. Иеё менен суроо берсе, иеё менен жооп беребиз. Жок, Паксожун мырза эмесмин десек не дейбиз? Анио, Паксожунне 받침 бар экен. Паксожун이 아닙니다. же Паксожун이 아니에요 деп жооп беребиз. Түшүнүктүү болдубу? Кыргызча дагы бир которуп коеюн. Паксожун 씨 мырзасызбы? Ооба, Паксожун мырзамын. Экинчи жооп, жок, Паксожун эмесмин. Кийинки мисалды карагыла. Мисо 씨는 가수? суроо белги. Не, 저는 가수. жооп беребиз. же жок, мен 가수. 아니요, 저는 가수. Давайте биринчи суроого. Менин жообум имникка. Сиздердики да ушундай болду болуш керек, э? Мисо мырзанын же айым болушу мүмкүн. Ырчысызбы? Ооба, мен ырчымын. Не, 저는 가수입니다. Эгер жок деп терс мааниде жооп берсе, мен ырчы эмесмин. 아니요, 저는 가수. Сразу эле 받침ге карайбыз, э? Кандай эле? 이, 제가. кайсынысы келет? 가수, у, 받침 жок болду. туура, 가수가 아닙니다. Мен ырчы эмесмин. Түшүнүктүү болду? Мен ырчы эмесмин, мен корейец эмесмин, мен кыргыз эмесмин, мен ашпозчу эмесмин, айдоочу эмесмин. Любой бир ошол терс мааниде отказ берген суроолордун бардыгына ига анимнида деп эле жооп бере беребиз. Дагы бир жолу машыгып көрөлүк дагы. Йонсып, 3. Йонсып, сам. 이름이 무엇입니까? Атыңыз ким? Аты 이소연 экен. Жооп берип көрүңүздөр. Кантип жооп берет элек? Официалдуу түрдө суроо берилсе, ошол түр менен, ошол форма менен жооп беребиз деген мене. Ирым деген ат, 이름이 무엇입니까? 무엇 деген эмне? Кореецтерде атың эмне деп сурайт да. Бизде ким дейбиз, э? Бул жерде эмне десе, жооп берип көрүңүздөр. Не деп жазыңыздар? Туура жооп. Молодец. 제 이름은 이소연입니다. 제 деген менин атым 이소연. кийинки. 이소연 씨는 대학생입니까? 이소연 айым студентсизби? Не деген жооп турат. ооба деп демек, мен студентмин деген жоопту берет болуш керек. Кыргызчасын айтып койдум, сиз корейчесин жазып көрүңүз. Ооба, мен студентмин. Жаздыңызбы? туура жооп. 네, 저는 학생입니다. ооба, мен студентмин. Дагы бир мисал менен иштеп көрөлүк. Бул сиздерге уже оңой болуп калды, э? Кийинки мисал. 이소연 씨는 한국 사람입니까? 이소연 айым кореянкабы? 아니에요. жок деди. 호주 사람 деген австралиялык. 호주 бул Австралия. Коюп көрүңүзчү, Корея адам, кореянка эмесмин.
мен австралиялыкмын. Жообуңузду жазгандан кийин мен туура жоопту көргөзөмүн. Анда эмесе 저는 한국 사람이 아닙니다 болду. Ушундай жазган болсоңуз туура жазсаңыз демек. Эми мен австралиялыкмын десек, 저는 кандай болуп калды? 호주 사람입니다. 아니요, 저는 한국 사람이 아닙니다. 저는 호주 사람입니다. Түшүнүктүү болдубу? Мен кореянка эмесмин, мен австралиялыкмын. Дал ушундай кылып, ордуна башка сөздөрдү коюп жасап көргүлө. Эми мен сабакты жыйынтыктаймын. Мамури. 이예요, 제예요, 제이가 아니에요. Жак мүчөлөр жана мунун официалдуу эмес болуп бөлүнөт. Официалдуусу патчын бар же жогуна карабай эле имнида, имникка же ига анимнида деп уланып кете берет. Официалдуу түрдө сүйлөп атканда имнида жай сүйлөмдө, имникка суроолуу. Иеё, её өзгөрбөйт, бир гана ё гана өзгөрөт. Терс мааниде жооп берсе, ига анимнида, ига аниеё. Кийинки сабагыбызда иссоё, опсоё темасын үйрөнөбүз. Анда эмесе, кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.